артроз деген жок жерден пайда болбойт. Артроз деген эң башынан башталат. Сиз төрөлгөндөн баштап ошо 40 жашка чейин кандай жашадыңыз, же 30 жашка чейин кандай жашадыңыз, ошол жерде эмне травма алдыңыз, кантип салмагыңызды кармап жүрдүңүз, кандай нагрузкалар жасап жүрдүңүз, кандай физкультурага катыштыңыз, спортко катыштыңыз, ошонун баардыгына көз каранды. Саламатсыздарбы урматтуу достор, биздин дарыгерден бир кеңеш подкастынын көрөрмандары. Бүгүн биз кайра эле артроз темасын көтөрүп атабыз. Мен ойлойм, канчалык көтөрсөңөр дагы, канчалык муну талкууласак дагы бир айтылбаган дагы нерселер калат. Ошондуктан бүгүн дагы башка дарыгер менен артроз тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн биздин подкасттын коногу ортопед-травматолог Айткулов Сыймык Токтосунович. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Сыймык Токтосунович, бир аз өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, биздин подкасттын биринчи жолу келип атасыз биздин подкастка, ошондуктан сиз тууралуу пациенттер билгиси келиши мүмкүн. Кайсы врач, эмне врач, кайсы жерден окуду эле деп. Саламатсыздарбы да бир жолу. Мен Айткулов Сыймык Токтосунович, врач-травматолог, ортопед. Өзүм 17-жылы биздин медакадемияга тапшырып, 23-жылы бүткөм. Андан соң клиникалык координатураны Россия Федерациясында, Новосибирск шаарында окуп, травматолог, ортопед кесибине ээ болгом. Андан соң ал жакта окуп бүтүп, Мекениске келип, бул жакта иштеп жатам. Эң сонун кандай жакшы көрүнүш, эгерде дарыгер барып бир жерден тажрыйбалуу окуп, анан кайра мамлекетибизге келип, анан салымды ушул мамлекетке кошкон. Эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Башка жерде иштеп жүргөн, башка жерде окуган биздин мекендештерибизди кайра мекенибизге келип, бияктан иштегенге мен чакырам. Ошо чоң рахмат сизге келгениңизге. Анан кайра эле артроз тууралуу. Артроз негизи көптөн бери эле сүйлөп келебиз, айтып келебиз, артроз деген эмне. Бирок бүгүнкү биздин темабыз артроз бир өзгөчө бир муун жөнүндө. Артроз тизенин артрозу. Көп адамдар тизем ооруп калат деп айтышат. Анан эгерде илгери жалаң эле 60ка чыккан, 70ке чыккан адамдар эметсе, азыр болсо эрте эле 40ка чыгып эле же 50ге чыгып эле айтышат, мен тизем катуу ооруп атат, эмне үчүн ооруп атат депчи. Ошондуктан биринчиден да айта кетели. Артроз деген эмне? Артроз деген бул муундун кыргызча айтканда эскириши, муундагы кемирчектин калбай баратканы деп айтса болот. Адамдарда көбүнчө улуу муундагы адамдарда сиз айткандай көбүнчө кездешет, бирок акыркы жашообуздун күнүмдүк нерселерине, күнүмдүк көнүмүш адаттарына карап, бул оору жашарып тартат. Анткени гиподинамия деп коет, аз кыймылсыздык, көп азыр жумуштар, кесиптердин баары тең көп убакыттап отурушат. Ошол үчүн кыймыл жетишсиз, муундарга эң керектүү бул кыймыл. Кыймыл жок, артроз жашарат. Мына сиз дагы азыр бир мифти айтып кеттиңиз. Көп адамдар ойлошот, мисалы үчүн мен көп кыймылдап, иштеп атып тиземди артроз кылып салдым депчи. Оказывается, андай эмес турбайбы? Наоборот, кыймылдаганда бул муунга жакшы. Же болбосо кыймылдабай отурганда көп убакыт бир эле абалда кечке эле отура берсеңер, анда артроздун күчөшү ыктымал экен, көбүрөөк экен. Эгерде кыймылдап турса адам, анда артроз азыраак өнүгөт, же болбосо өнүккөнү кеч башталат, Туура тандалган кыймыл, нагрузкасы туура өлчөмдө болгон кыймыл, ошол организм ошол нагрузкага даярбы, даяр эмеспи, ошону билип, алдын ала даярдалган кыймылдар бул артрозду кечиктиргенге, кийин ооруну
токтотконго, предупреждать эткенге жардам берет. Ошондо артроз баардык эле адамдарда болобу же артрозу жок болуп жашаган адамдар барбы? Бул артроз абсолютно жок деп айтыш кыйын, анткени бул биздин организмибизге ылайык ресурстар түгөнөт. Ошондуктан кемирчек дагы ошол муундагы бүт составляющийлердин баары тең өзүнүн убактысы келгенде функциясын жогото башташат. Ошондуктан мен артроз жок деп абсолютно айта албайм. Албетте артроз дагы бул дагы кемирчектерден турат. Кемирчек дагы бул силердин эле клеткаңыз, силердин эле бөлүгүңүз. Силерде карыбаган клеткалар жок, баардык эле клеткалар карайт. Бетиңизге бырыш түшкөндөй эле кемирчектер дагы жешилет. Өмүр бою бир эле төрөлгөндөй боюнча кала бербейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жукарат, сөзсүз түрдө силерде артроз болот. Бирок биздин дарыгерлердин максаты ошол жукарганды узартуу, мисалы үчүн 40 жашта эле артроз болуп калбай, 60 жашта болгула деп, же 70 жашта болгула деп айтабыз. Ошондуктан биздин максатыбыз толук эле артрозду жок кылып салыш эмес да, бир аз азайтуу. Эми келиңиз себептерине өтөлү. Себептери эмнеде артроздун себептери? Артроздун себептери бул Кыймылды айттык уже, кыймыл. Кыймыл эң биринчи. Аз кыймылдоо болот. Эң чоң биздин душманыбыз азыр гиподинамия деген аябай өнүккөн учурда, андан кийинкиси. Буга чейинки жаракаттар болушу мүмкүн, травмалар, суставтары, например, перелом эң биринчи эле. Ошолор артрозду алып келгени эң бирден бир себептердин бири. Андан соң муунга тиешелүү дагы башка булчуңдар, связка деген бул тутамыштар, булчуңдар, тутамыштар, сухожилиялар, ошолордон дагы көз каранды. Анткени биздин булчуңдарыбыз алсыз болсо, тутамыштарыбыз жаракат алса, ошондон арты артроз эртерээк келиши мүмкүн. Бул тукум куучулук деле эмеси бар, предрасположенность бар. Эгер ошол жагындагы эме катары алсак болот, фактор катары. Мисалы үчүн ашык салмак бул кандай таасир этет артрозго? Ашык салмак да таасир этет. Анткени биздин муундар дайыма нагрузкада болот. Дайыма нагрузкада болгондуктан особенно эң күч келген муундарыбыз бул буттун муундары. Бул голеностоп, тизенин мууну жана жамбаш мууну. Ошондуктан ашык салмак дагы таасир этет. Түшүнүктүү. Бул деги негизги себептер экен. Андан да башка да себептер болушу мүмкүн. Бул ичинде зат алмашуусу бузулганда, мүмкүн. инфекция болгондо деле кээде болушут. Артроздуку даже айта кетсек, көп нерсе менен байланыштырсак болот. Анткени бул ошол эле көп адамдар булчуңдун, связканын, ошол эле сухожилиялардын деңгээлин көп маани бере бербейт. Анткени булчуң күчтүү болсо, анын кан айлануусу жакшы болот. Качан гана булчуңдардын кан айлануусу жакшы болсо, суставная капсула деп коет, ошол жака кан жакшы жетип турат. Ал жакта өзүнүн жидкости болот, синовиальная жидкость. Ошол жакшы вырабатываться этип турат. Андан соң
ошол эле тутамыштар кан айланысы жакшы болот. Ошонун баары тең түздөн түз артрозду кечиктиргени жардам берет. Себептерин билдик. Эми ошол кантип билине баштайт? Мисалы үчүн кээ бир адамдар ойлошот, меники артроз болуп атыптыр, тизем ооруп атат депчи. Бирок изилдей келгенде бул артроз эмес болуп чыгат да, башка проблемалар болуп чыгат. Мисалы үчүн жанагы тарамыштары ооруп аткан болот, же болбосо тизенин тегерегиндеги башка бир булчуңдары ооруп аткан болот, же бир неврологический деп коебуз, ошону кесепеттери болушу мүмкүн да. Ошо именно артроздун немеси кандай? Медициналык тилде айтканда клиникасы кандай? Кантип мындай билине баштайт? Кандай даттануулар менен келет дарыгерге? Артроз эң биринчи учурда эле көп жылдан бери ооруп жүрөт деген даттануусу менен келет. Андан соң артроз ага чейин буга чейин травма жаракаттар болгон эмес деп келет. Жаш курагын дагы эске алышыбыз керек. Жашоо образын адамдын жана кечке маал, кечкисин көп ооруганы күчөйт. Ошолор менен биз айырма алсак болот башка ооруларды. Ошондо артроздун айырмачылыгы башкалардан бул көп убакыттан бери келе жатат. Сиз деген артроз болуп кечээ күнү ооруган жоксуңар, мисалы үчүн. Же болбосо бир жума мурун артроз башталган жок, артроз көп жылдан бери башталган. Башында дагы артроз келе атса деле сиз аны сезбей жүрө бересиңер, жылдап жашай бересиңер, бирок сиз аны сезбейсиңер. Дискомфорт болушу мүмкүн, бир аз ооруп кайра жеңилдеп, бир аз ооруп кайра жеңилдеп калышы мүмкүн, бирок катуу ооруп баштаганда гана дарыгерлерге кайрыла башташат дагы. Ошол жерде артроз экинчи деңгээл, артроз үчүнчү деңгээл деп рентгенден чыгып да бериши мүмкүн, жыйынтыкчы. Бирок ошо менен биргеликте биз тизенин тегерегиндеги башка дагы илдеттерибизди эске алышыбыз керек. Анткени алар дагы жанагы тарамыштар ооруп калат, жана булчуңдар ооруп калат деп атпайбызбы? Ошолорду дагы эске алып, аларды дагы балким даарылашыбыз керек, Анан могу артроз учурда мисалы үчүн тынч отурганда көп оорутабы же басып жүргөндө көп оорутабы? Артроз айтыш кыйын, дайыма деле оорутушу мүмкүн. Айрыкча басканда күчөйт артроз. Анан сиз айтпадыңызбы жана башка нерселерин дагы, муундагы башка нерселерин дагы эске алышыбыз керек деп. Анын баарын тең бейтаптар келгенде эме анамнез деп коет. Ошол анамнез чогултулуп, керектүү тесттер кылынып, андан соң биз башка нерселердин баарын тең четке кыкканда, исключать этип, ошо артрозду диагноз кылсак болот. Эми пациент мейли келди дейли, сиздин бейтапканага келди, сизди көрүп атканда эң биринчи эмне кылып баштайсыз? Мисалы үчүн тарыхын сурадыңыз, мейли көрдүңүз, мындай кармаладыңыз, анан кийин эмне кадамдар жасайсыз? Эң биринчи эле кадам бул золотой стандарт деген деп коет, ошол рентген бизге эң биринчи рентгенди көрүшүбүз керек. Сөөктүн кандай деңгээлде экенин, муундун өзүнүн деңгээлин көрүшүбүз керек. Андан соң көрсөткүчтөр болсо, показаниялар болсо, алар МРТ кылдырсак болот. Анткени биздин муунда бир эле сөөгү эле эмес да, ал жакта башка дагы жумшак тканьдар бар. Ошолордун состояниясын көрүп, биз ошо сиз айткан дифференциальный диагностика, ошону кылышыбыз керек да. Башка оорудан башка ооруну бөлүп алышыбыз керек, кайсынысы экенин. Демек биринчи аныкташыбыз керек, бул точно артрозбу же артрозго окшогон башка дагы ооруларбы, Ошондуктан эгерде артроз экенин билгиңер келсе, анда
сиз башка дагы изилдөөлөрдү өтөт кезиңер. Мисалы үчүн рентген менен артрозду көрө алабыз, сөөктөрдүн абалын көрө алабыз, кемирчектин жейишилгенин көрө алабыз. Эгерде биз жанагы тутамыштарды же булчуңдарды же менистерди көргүбүз келсе, анда биз кошумча дагы изилдөө жасайбыз, же УЗИ болобу, же МРТ болобу. Анан ошонун негизинде биз толук бир маалымат чогулта алат экенбиз, Анан ошого жараша дарылайбыз. Эми дарылай турган болсок, сиз мисалы үчүн артроздун башкы этаптары болсун, башка деңгээлдери, ошолорду кантип дарылайсыз? Анан артроздун күчөп кеткендерин, эң акыркы деңгээлдерин кантип дарылайсыз? Эң жакшысы артросту оору баштала элекке чейин эле профилактика кылыш абдан маанилүү. Анткени өнүккөн өлкөлөрдү көрсөк, алар дайыма ооруну айыктыруу эмес, алдын алуу менен иштешет. Ошол привычканы биздин жарандарыбызга киргизишибиз керек да. Анткени бул жана эле айтып кеткендей, жашоо образын өзгөртүү, туура кыймылдарды кылуу, гимнастика менен алектенүү бул артросту алдын алат. Андан соң эми артроз неизбежно дегендей, биринчи, экинчи, негизи 4 стадиясы болот. Степень стадия. Негизи 4 стадиясы болот. Анан биринчи, экинчи стадияда көп учурда консервативдүү метод менен дарыласак болот, чыгып кетсек болот. Ал жакта өзүнүн тийиштүү тактикалары болот. Мисалы, биз ЛФКны, гимнастиканы дайыма колдонобуз бүт стадияларында. Бирок биринчи, экинчи стадияда консервативдүү леченияны кылабыз. Бул физиотерапия менен, противовоспалительный препараттар менен жана по показаниям уколдорду кылынат. Ошол эле противовоспалительный уколдор жана протез синовиальной жидкости деп коет. Ал ошо гелдер куюлат, чтобы ошол биздин муундарыбызды майлап туруш үчүн. Үчүнчү, төртүнчү стадияда көбүнчө жарандар көптөн бери ооруп жүргөн болушат. Ал учурда деле биз дайыма жок бул операция деп операцияга келбешибиз керек. Даже мындай моменттер болот. 4-3-4 стадия менен келип, консервативдүү лечение жардам берет да пациенттерге. Ошол үчүн биз дайыма биринчи дарылап көрүш керек консервативно, андан соң анын натыйжасы жок болуп калганда уже операцияга өтүшүбүз керек. Сразу эле демек операцияны сунуштабайсыз. Операция деген бул акыркы тепкич десек болот. Операцияга дайыма биз жетишебиз. Ошондуктан башында консервативдүү же операциясы жок эле дарылаганга аракет кылабыз. Жыйынтыгы жакшы болсо, анда ошо менен эле кала беребиз. Ар жарым жыл сайын болобу, 1 жыл сайын болобу келип турабыз, көрүнүп турабыз. Улам дарылоо ыкмаларыбызды бир аз алмаштырып, бирок ошол эле консервативдүү лечениянын ичинде эле кала беребиз. А эгерде ал күчөп бара турган болсо, же биздин дарылаган ыкмаларыбыз жардам бербей аткан болсо, анда ошондо гана ойлонобуз, операция жасасак болобу же болбойбу деп. Сыймык Токтосунович, мына мисалы үчүн азыр бейтаптар мына көрүп атышат, анан кийин ойлоп атышат, сизди кантип табабыз, каяка кайрылсак болот деп. Сиз кайсыл жерден кабыл аласыз пациенттерди? Биз хирургический центр Кортекс Жибек жолунда, Жибек жолу 224, ошол жакта кабыл алабыз. 2-4-6 күндөрү жана медцентр Аригатая деп коет. Ал жак 1-3-5 күндөрү ошол жакта болот. Эгерде сиздин
баракчаңызды белгилеп кетсек сиз макул болосузбу? Макул. Сөзсүз түрдө урматтуу көрүүчүлөр, биздин бейтаптар, эгерде араңарда бейтаптар бар болсо, ушул видеону жөнөтүп койсоңуздар болот. Сыймык Токтосунович сизди кортекс хирургия борборунан кабыл алат экен, анан аригатея борборунан кабыл алат экен. Алдын ала сиздин дарыгердин контакттарын жаза кетебиз. Эгерде сиздин өзүңүздүн жеке сурооңуз бар болсо же жеке консультацияга келейин деген оюңуз бар болсо, анда дароо эле өзүнүн баракчасына жазсаңыз болот, же болбосо номерине жазсаңыз болот. Анан жооп бергенге аракет кылам деп убада берди. Сыймык Токтосунович, сиздин өзүңүздүн пациенттерге же бейтаптарга болгон жеке кайрылууңуз бар болсо, сиз айтып кетсеңиз болот. Камерага. Мен кайрылуум, биз дайыма элибизге жардам бергени даярбыз. Буюрса бул жакта подкаст азыр бүткөн соң контактларды калтырсаңыз, ошол жактарга жазсаңыздар болот. Жана ушул видеону көрүп, подкастты көрүп, ошондон келдим деп сиздин тизеңиз боюнча, ушул артрозуңуз боюнча суроолоруңуз бар болсо, консультация алгыңыз келсе, ушул февраль айы акысыз консультация болот. Подкасттан келдим деп жазып коюңуздар мага. Ошондо сиздерди мен приемго чакырам. Кайсыл күнү, кайсыл убакта келиш керек экенин. Сыймык Токтосунович, чоң рахмат. Бул аябай жакшы демилге деп ойлойм, аябай жакшы жеңилдик болот пациенттерге. Негизи көп адамдар дагы ушу акча маселесин дагы карашат да. Мисалы үчүн бир дарылоо ыкмасын сунуштасаң, анын акчасы канча болот, же болбосо консультация келиңиз десең, акчасы канча болот деп айтышат. Мен ойлойм, бул аябай чоң, аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Эгерде сиздин тизеңиз ооруп атса, эгерде сиздин туугандарыңыздын тизеси ооруп атса, анда тартынбай эле түз эле жазсаңыз болот. Биздин дарыгер Сыймык Токтосунович сизди акысыз көрүп берүүгө даярмын дейт. Бирок февраль ичи гана. Ушуну февраль ичинде сиз детишип калыңыз. Чоң рахмат. Баарыңарга ден соолук каалайбыз. Анан ушул подкасттын бир жакшы бир натыйжасы сиздин ушул жашоо образыңызды өзгөртүү болчу да. Эгерде сиз мурда ойлоп жүрсөңүз, мен эч жерден эле, жок жерден эле артроз пайда болот деп, сиз түшүндү деп ойлойм. Артроз деген жок жерден пайда болбойт. Артроз деген эң башынан башталат. Сиз төрөлгөндөн баштап ошо 40 жашка чейин кандай жашадыңыз, же 30 жашка чейин кандай жашадыңыз, ошол жерде эмне травма алдыңыз, кандай салмагыңызды кармап жүрдүңүз, кандай нагрузкалар жасап жүрдүңүз, кандай физкультурага катыштыңыз, спортко катыштыңыз, ошонун баардыгына көз каранды. Ошондуктан сиз алдын ала ошонун баардыгын эске алышыңыз керек дагы. Эгерде сиздин балдарыңыз болсо, балдарыңызга ошондой кыймыл аракетти сунушташыңыз керек. Эгерде сиздин уже жетишпей калсаңыз, сизден 40тан ашып кетсеңиз, анда азыр деле кеч эмес. Азыр деле булчуңдарыңызды өнүктүрүп баштасаңыз болот. Чоң рахмат. Катталыңыз, башка адамдар менен бөлүшүп коюңуз.